Жогорку Кеңештин депутаттары 11 октябрда Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы абадан кол салуудан коргонуунун бириккен региондук системасын түзүү жөнүндөгү макулдашуунун ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 3 окуудан карап кабыл алышты. Коргоо министри Алмазбек Карасартовдун айтымында бул максаттар үчүн Канттагы Орусиянын авиабазанын жанына келишимди колдонуу мөөнөтүндө 5 гектар жер тилкеси берилет. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда мындан нары криминал деген түшүнүк болбойт деп билдирди. Анын айтымында чет өлкөдөн келген инвесторлор, карапайым калк жана жөнөкөй бизнесмендерибиз үчүн Кыргызстан бейиштин төрүндөй эле болот. Демократия, сөз эркиндиги мындан дагы өркүндөйт деди ал. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маркум Кримтөөл Камчы Гөлбаевдин бизнес өнөктөшү Аврора Групп ишканасынын ээси Азирет Болотаевди кармады. Ал Гөлбаевга карата кылмыштуу кирешелерди адалдаштыруу беренеси менен козголгон иштин алкагында 4 октябрда колго түшкөндүгү белгиленди. Ош облусунун Кара Суу районунун Жиделик айылында 39 жаштагы киши 10-кабаттан кулап кетти. Учурда абалы оор. УКМКнын кармоо учурунда жок кылынган Кримтөөл Камчы Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун Казбек Кара Кайман аты менен белгилүү болгон активдүү мүчөсү Казбек Белаловду кармады. Ал уюшкан кылмыштуу топ түзүү ага катышуу беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында 10 октябрда Бишкектин аймагында колго түшкөн. Жогорку сот блогер Батмакан Жолдубаеванын жергиликтүү чиновник менен болгон чырына байланыштуу күнөөлүү деп таап 50 000 сом айыпка жыкты. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровго козголгон кылмыш ишин тергөө аяктап сотко өттү. Анын ишин Бишкектин 1-май райондук соту карайт. Саясатчынын жактоочусу Кубанычбек Туманов эл өкүлүнүн жүрөгүн текшерген убактылуу медициналык аппарат тагылган. 26 сентябрга караган түнү анын жүрөгү 4 жолу токтогондугу аныкталган. УКМКнын ооруканасынын кардиологу Мадумаровго тезинен операция жасоо керектигин айткан. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.